Ассаламу алейкум достор. Назарыңыздарда авторитет долбоору. Бүгүн бизде конокто мыкты журналист, актер, ырчы жигитибиз Сагын Эргешев. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы мактабай койдуңуз бирок. Кайра башына айтыңызды. Ассаламу алейкум достор. Сиздердин назарыңыздарда Самат Аскарбеков, авторитет долбоору. Бүгүн бизде конокто мыкты красавчик, актер, ырчы жигит, журналист, кыздардын жүрөгүнөн орун алган красавчик мырза Сагын Эргешев. Ассаламу алейкум. Эми окшоду муна. Мен десең. Аны эмесе бүгүн эч кандай каякта төрөлдүңүз эле? Не болду эле? Жок, эч нерсе жок. Бизде болгону 5 суроо. Oyunun şartını düşündüre keteyин. 5 суроо болот. 5 суроо 5 категория. Категорияны өзүңүз тандайсыз. Бизде болгону жооп алуу үчүн 50 гана секунда бар. Даярсызбы? Даярмын. Сизде 5 категория бар. Музыка, кино жааты, нукура кыргыз, гендердик суроо жана мектеп программасы. Кайсынан баштайсыз өзүңүз? Мектеп программасынан баштайм. Мектеп программасынан баштайсыз, Румыниянын борбору. Румыниянын борборун мен ошондо чалып сурашым керек экен. Мындай кылабыз. Контакттардан мен өзүм тандаймын. Сизде дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Ушул 5 суроонун ичинен каалаган бир сурооңузга мүмкүн суроо оор болуп калса, өзүңүз каалаган бир абонентке чаласыз. Жарайбы? Жарайт. Аны эмесе кеттик. Румыниянын борборун өзүңүз билесизби? Билем өзүм. Билсеңиз да сиздики бияктан эсептелбейт. Аны эмесе кеттик. Улантабыз. Азалия Дүйшенова деген ким? Азалия же ырчы. Ырчы. Ооба. Модель болуп жүрөт. Аны менен көптөн бери сүйлөшүп. Көптөн бери сүйлөшө элекпин. Ооба. Салабыз салбайбы? Мегалком койбой, бирок эжинсам жок азыр. Азамат Раймалиев. Азамат Раймалиев. Билбейсизби? Жок, билбейт экенмин. Улантабыз анда эмесе Бай эфирге конокторду чакырып жүргөндө сохранить этилип калган. Айдананын байкеси. Айдана Жаныбекова кесиптешим байкеси. Чала берели анда кеттик. Айдананын байкеси дейт. Румыниянын борбору деп. Бирок билбешим мүмкүн да. Румыниянын борбору байке кандай иштеп эле? 50 секунда бар. Эгер бул билбей калса, да башка бирөөгө чалып сурасам болобу? Эгер билбейм десе, анда 10 секунда. 50 секунда ичинде сурашың мүмкүн. Нурис байке, мен бир программада отурган болчумун да. Румыниянын борбору кайсы? Каяктын? Румыниянын борбору. 50 секунда бар. Румыниянын борбору билбейт экен, Румыниянын борбору. Нурис байке. Башында эле мени жок кылып койду го. Айдананын байкеси жооп бере албай калды. Жооп бере албай калып, 10 секундасын алып кетти өзү менен кошо. Андыктан 40 секундаңыз калды. Ушул эле суроо боюнча. Жибек пицца деген ким? Пицца таратабы же пицца жеткизет? Пицца жеткизет болчу. Жеткизчү да? Ооба. Жасабайт. Жок, жасабайт. Жеткизген киши мүмкүн билиши мүмкүн. Салып көрөлү. Бирок эми бул менен Кутман Жолдошов агабызга чалып көрөлүм да. Жолдошов билет болуш керек, Кутман Жолдошов Европанын баарын кыдырып жүргөн киши, көптөгөн фестивалдарга барган. Кутман байке, мени бир сактап калыңыз. Утканда акча берет экен. Жаңы эле той өткөздү Кутман байке. Кутман байке, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Мен эфирде отурдум эле. Эми Румыниянын борбор шаары кайсы? Айтып коюңузчу. 40 секунд убактыңыз бар. Румыниянын борбор шаары кайсы дейт? Болуңуз. 1. Кутман байке. Прага эмеспи? Жок. 20 секунда. Кутман байке, Румыниянын борбор шаары. Ошо. Капчыны эстиришчи болсундар. Билбей калдыңыз. Ай, баракелде. Кутман байке. Сок эмесиз. Кутман Жолдошов Сагын мырзанын 10 секундаңызды жеп кетти. Дагы жеп кетти. Буга Куттуктап коесуз. капаланбаңыз. Улантабыз ушул эле суроо боюнча. Мен нерв болуп баштадым бир болсо. Программасы Ильяс байке тамада. Башкал Имарат Сахматова. Имарат Сахматовага чалып көрөлүчү анда. Бул кимиңиз болот? Имарат Сахматова мен элдик таланттарды алып барып жүргөндө келип ырдап жүргөн эже болчу. Мүмкүн билиши мүмкүн. Билишим мүмкүн. Мүмкүн Сагын мырзанын мектеп программасында Румыниянын борборуна Сен туулган күнү. Нурлан Асиев окшойт. Сүйсө сөттүрдү. Мен ырым койсоң болот, арман деп. Эмне жылга сиздики? Имарат эже, мен эфирде отурдум эле. Румыниянын борбор шаары кайсы? Айтып коюңузчу, сураныч. Румыния? Румыниянын борбор шаары. 30 секунд убактыбыз бар.
Жакын барсаң. Унутуп да калмай. 10 секунда. Имарат ажы ошондо точно билбейсиз да? Жок, точно унутуп атам. Чалырды сурай кылайынчы. Точно жакшы калыңыз анда. Болду. Кай бар экен да? Ошо менен бүттү? Имарат ажыңыз. Жок. Сизде 30 секунда болчу, Сагым мырза. Кутман Жолдошев да жеп кетти. Имарат Сахматова да жеп кетти. Имарат Эжеке да алып кетти. Алмазшер. Сурайсыз Алмаз Бекерен. Алмазшер. Бирок сиз да билесиз. 20 секунда калды. Мен аз дароо эле. Громкий кой. Алмаз Байке. Мен эфирде отурдум эле, Румыниянын борбор шаарын айтып коңузчу. Бир 10 секунд убактыбыз бар. Бухарест. О, рахмат жок. Алмазшер кыйындардын кыйыны, негизи кыйынды кыйындаш керек. Андыктан сиз Эми кенен отура берсем болот окшойт да? Мектеп программасын алдык. Сизде 20 секунда калды. Бирок сизде бир мүмкүнчүлүк бар. 10 секунда кайра кайтарып алууга. Аны кандай кайтарасыз? Бирөөгө, эң жакын адамыңызга бирөөгө чалып, 2 минута бою аны ишендиресиз. Орусча айтканда розыгрыш. Суроонун жообу мындай. Өткөн жылы же болбосо бир торпокторду алгам дейсиң да. Мисалы токмокко бир жерге бактырып аткан бир малчыга. Анан ал азыр алып келип салыптыр. Ошону кандай кылалы? Үйгө алып келиптир. Сен үйүңө коюп турбайлыбы? Бир жумадан кийин кайра сатабыз, бирөө сеники болот депчи. Ишса проблема кыласың да. Проблема алышым керек экен, э? Былтыр торпок алгам, мен эчим унчукпай кой деп эле ушундай дейсиң да. Торпокторду алгам, алар чоң үй болуптур. Ошону малчы байга алып келип бере салды. Кандай кылыш керек? Мээ катып атат деп элечи. 2 минут бою. Анан айтыш керек, 2 минут бою ал киши менен сүйлөшөсүң. Ал жок, мен эмне кылмак элем деп коюп салса да болбойт. Ишса 2 минут бою ишендиришиң керек. 2 минут бою сүйлөшүшүң керек. Ошол темадан чыкпай. Ошол тема менен эле. 2 минуттан ашык болсо 10 секунда аласыз. Аны эмесе кеттик. Кимге чалган? Гүлзада жеге чалган. Гүлзада проблема деп. Гүлзада Рыскулова чалабыз. Бирок мен эфирдемин деп койгон болчумун да Гүлзада. Эфирден чыктым, ушундай бир проблема болуп калды деп эле айт. Эфирден чыксам ушундай өзүмө окшошкон. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскуловага чалып атам. Торпокторду алгам. Жер тамда жашайт. Гүлзада абжы, мен эфирден чыктым, азыр каяктасыз? Мен немедемин, Фрунзе жактан стоматологдон. Тишиңиз ооруп атабы? Жок, ооруган жок. Гүлзада абжы, кичине бир проблема болуп калды десеңиз азыр мендечи. Мен былтыр жакшы тойдон иштегенимде 5 уй алып койгон болчумун да, сагын уйчу. Анан ошонун экөөсүн азыр саттык да. Анан 3-өө калды. Ошо жер тамыңызга үйүңүзгө бир 2-3 күнгө коюп турсак болобу? Эмне? Ошо 3 уйду. Чындап элеби? Ооба, абже, чын менен чөптөрүн мен өзүм алып барып берем, жемдеринчи. Бияктабы? Ооба. 3 уйду. Аны байлап коюш керек, кандай видео? Жок, ошо сагын уйду алчы. Анан сиз саап балким сүтүн ичип турасызбы? Качан аны сатасыңар кайра? Ошо кийинки базар болуп калган учурда сатабыз да. Сиз саап берип тура аласызбы? Абже. Мен өзүм кошо сиздин жаныңызда сагышып турам, торпокторун салып берип турам да. Үчөөнү. Аны бияка алып келдиңер беле? Мен ошо үйдөгүлөргө айтпай алып койгом да, 5 уйдучу, анан экөөсүн ошол жактан эле жакшы көрүп алып калыштыр да. Тиг жайлоодогуларчы. Анан бияктан ошо. Сен эме биякта алдың беле? Ооба, мен биякта алып койгом да, үйдөгүлөргө айтпайчы. Анан малчы Москвага кетип аттыр. Тапшырып атат да магачы. Анан аз жаңы эле чалып ошентип атпай, мен эфирден чыксам элечи. Аны аябай карап туруш керек, а? Ооба, карап туруш керек да, 4 маал чөп бериш керек. Торпогу. Аны ким эметет анан, биз жок болуп калсак? 4 күн эптеп бир карап берип турсаңыз жакшы болот эле. Мен өзүм дагы барып карашам да. Не кылалы абже, мен уйду алып барайынман да. Макул деп коңузчу, абже суранычы. Мен азыр этажда каяка алып барам, элестетсеңиз. Бир квадрат снимать этесиң. Сиз бирок макулсуз да. Мен каршы эмесмин. Мен просто мен аны карай албайм. Мен өзүм карайм да. Каршы эмессиз, э? Каршы. Макул абже, анан сүйлөшөбүз анда. Болуптур. Бара келди.
Гүлзада Рыскулова Малчы болот жакында десең. сайсыз, даярданыңыз. Үйүңүзгө 3 үй барат. Дагы 2 сатып ийипсиң. Экөөнү сатып ийдим. Эми саттым да. Анда эмесе авторитет долбоорунда Сагын мырза 10 секундда кошту. Сизде 20 секундда калган. 30 секунда бар да. Эми мектеп программасын бүтүргөнбүз. Сизде музыка жааты бар, кино тармагы, нукура кыргыз, анан гендердик суроо. Музыка жаатын тандайт, да? Музыка жаатын тандайсыз. Суроо мындай. Мен да жолго чыгам таңды тосо, кучактайм, ой кырлары нурга кошо деген. Бул кайсы ыр саптары деп. Саламат Садыкованын Ала тоо деген чыгармасы. Билсеңиз да, бирок муну айтыш керек да мындай эле. Мен да жолго чыгам таңды тосо, кучактайм, ой кырлары нурга кошо, бул кайсы ыр эле деп. Түшүндүңүз да? Эме кылган да. Текст. Эсен костюм. Ой, ал билбейт. Бул костюмдон башка эч билбейби? Жок, билбейт. Эрин Сыдыков. Эринис Бакеге чала алган да. Бул жаңылбасам Билет. Эринис Баке билсе керек. 30 секунд. 30 секунд, э? Музыка тармагында Сагын мырзадан контакттарынан жооп күтөбүз. Дөбөрдө берип отурсаң. Жок, ырдамай бер. Жөн эле окуп берем, э? Окуп бересиң, кайсы саптарны деп. Таппай атам. Эринис Баке, мен бир программада отурган болчумун. Мына ырсаптарды айтып коюңузчу, кайсы экенин. Мен дагы жолго чыгам таңды тосо, кучактайм ой кырларын нурга кошо. Кимдин ыры эле? Саламат Садыков дейт да муну. Кайсы ыры эле? Ала тоо деген. О, чоң рахмат Эринис Баке, чоң рахмат. Жакшы болду. 30 секундаңыз сакталды. Сакталды. Рахмат чоң, ушуну куттуктап туруңузчу. 30 секунд сакталды. Анда эмесе улантабыз кийинки суроо. Кайсы теманы тандайсыз? Кино жааты калды, нукура кыргыз, гендердик суроо. Нукура кыргызчаны тандайлы. Нукура кыргызчаны. Суроо мындай. Акыра деген эмне? Ким керек ошондо? Билбешиңиз керек. Келиңиз. Сизде мүмкүнчүлүк бар бирөөнү тандаганга. Колдоносузбу же кийинкиде колдоносузбу? 30 секундаңыз бар. 30 секундтан бар, э? Азыр мындай эле тандап чала берсеңиз. Мындай эле тандап чалайын. Ооба. Темир Рыскулов. Москвада жүрөт, оператор бала. Сезбек Исканалиев. Чалып көрөлү. Чалып көрөлү. Акыркы жолу качан эфирге сүйлөштүңүз беле? 2 ай болуп калды байланышып. Акыра деген сөз. Акыра деген эмне? Кыргызча сөз. Эмне бул? Өзүнүн нускасын койгончо. Алло. Сезбек Баке, кандайсыз? Жакшы. Мен бир эфирде отурган болчумун. Акыра деген кыргызча нукура сөздүн түшүндүрмөсүн айтып берип коюңузчу. Акыра? Ооба. Акыра. Ошону билбейм, чета ойлоп. Билбейсиз, э? Мейли, жакшы алыңыз, Сезбек Баке. Билбейм деди. Ай, акыра десең. Акыра. Сагын мырзада 10 секундда кемегенден кийин 20 секунд убактым калды. Улантабыз. Эч коркпоңуз. Мүмкүн. Мен аш келет околот окшойт. Саната Жумакадырова. Чалып көрөлүчү Санат эжеге. Санат эже Бул дагы жаңылсам теле алып баруучу. 20 секундда. 20 секунд. 20 секундда. Бирок көптөн бери байланыша элекмин. Саната Жумакадырова. Санат эже, кандайсыз? Мен эфирде болчумун, бир суроо берейин да. Акыра дегендин түшүндүрмөсүн айтып берип коюңузчу, сураныч. Акыры? Акыра. Акырамы? Ооба, акыра. Сизди. Ай, Санат эже. Секундаңыз дагы Оюнда бүтүп калды дейбиз. секундаңыз да жетти. Саната Жумакадырова дагы жооп туура эмес берди, билбейт экен. Бирок эч коркунуч жок. Бизде 10 секунд бар. Мүмкүн жооп берип калышы мүмкүн. Бирөө жооп берип калса, сизде дагы 10 секундда кийинки суроого өтөбүз. Бир билсе ошо Элнура Кулуева эжекебиз билет. Элнура Кулуева. Анда өзүңүз чаласыз, э? Элнура Кулуевага сизде мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы билесиз да, 10 секундаңыз калды. Сагын мырза. Элнура эже, айтып коюңуз. Акыра дегенди ар бир кыргыз билиш керек бул жерде.
кыргыздын нукура сөздөрү унутта калбаш үчүн бул ушул передачаны сиздерге камачытабыз. Элнур эже баягы улуттук долбоорлорду иштеп жүргөн эже. Акыра дегенди билет да. Элнур эже акыра деген эмне? Акыра. Андыктан ушул Элнур эже кандайсыз? Бир программада отурган болчумун. Акыра деген сөздүн түшүндүрмөсүн айтып берип коюңузчу. Акыра деген сөздүн түшүндүрмөсүн. Акыра? Акыра деген сөз. Билим чыгып атам. Сагым мырзага кол чабуулар болсун. Сиздин бардык секундаңыз бүттү. Акыра дегенди өзүм айтып коеюнчу эми. Акыра деген бул жирафтын кыргызчасы да. Топ-туура, баракелде. Бул долбоор кыргыздын унутта калган сөздөрүн. Эмнеге билишпейт? Унутта калган сөздөрүн элге жеткизүү үчүн ушундай суроолорду беребиз. Бардыгы биле жүргөнгө тийиштүү. Андыктан акыра деген жоопту Сезбек Исканалиев берген жок. Саната Жумакадырова билген жок. Элнура Кулуева эже билген жок. Андыктан Сагым мырза келиңиз. Коштошобузбу? Коштошпойбуз. Дагы Кудай буюрса аманчылык болсо дагы эфирден жолугабыз. Бизге эң сонун эфир куруп бердиңиз. Өзүңүз ушундай ар дайым красавчик боюнча калыңыз. Мыкты-мыктыны жарата бериңиз. Ийгиликтерге көп нерсени багындырыңыз. Элнур эже кайра чалтат. Аз ал көрөйүнбү? Билип калды окшойт. О, Элнур эже. Жираф дегенде акыра деп коет кыргыз. Элнур эже, чоң рахмат. Жана эле ушинтип койсо болбойт беле. Андыктан Сагым мырза биздин эфирибизге өзүңүз ийгилик каалап коюңуз. Чоң рахмат, ушундай сонун кыргызча нукура бардык нукуралыктуу эски нерселерди эске салып, эстетип, жаш муундарга дагы жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Сиздерге ийгилик. Дайыма акыранын кыргызчасын билип жүрүңүздөр. Мен жалганда айтып койгула. Ушундай Кыргызстаныбызда жакшылык болсун. Силер бар, биз барбыз. Дайыма жашообуз силер менен жаз. Мен ар бириңерди жакшы көрөм. Дайыма жакшылыктарда мына ушундай эфирлерде жолугуп жүрөлү. Сиздер менен биз дайыма биргебиз. Жакшы болуңуз анда. Биз менен Сагын Эргешев болду. Баракелде. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Авторитет долбоорун колдоңуздар. Бизге катталып пикириңиздерди жазып, ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Авторитет долбоору